Алып баруучу Назира Айтбекова кезектеги кызыктуу постун жарыялады. Кудайдын эрке кызымын деп көп айтам кенедеймен бери. Классташтарым аталарын мактап айтып, аталар менен сыймыктанып атканда, атам жок шагым сынып турар эле. Бир күнү анда мен атам Кудай болсун дедим. Башкалардын атасы жардам берсе, мага Кудай жардам берет дедим. Эң кызыгы мага дайым Кудай өбөк болуп, эмне сурасам баарын берип келе жатат. Тентек кылсам, текеберленсем жараткан анда да сабак үйрөтүп турат. Ушундай бир силкит жерге түшүп кайра эсиме келем, ошон үчүн жараткандан жазганып турам. Жашоо күзгү сындуу экен көрсө, болбосо тоо арасында кыйкырсаң кыйкырыгың жаңырган сыңары, эч көңдөйүң жан дүйнөңдө жашооңдо жаңырып турат. Арамдансаң арамдык жаңырат, жакшылыкта жакшылык жаңырат. Сен кандай энергия чыгарсаң, аалам сага ошондой энергия берет. Көңүлдү пейилди тазарсак, жашообуз да ошондой болот. Кичи пейилдик, ак көңүлдүк, жөнөкөйлүк жан дүйнөңдүн асмандабай жерге жакын болушу Кудайга жаккан сапат. Андай адамды жараткан жакшы көрөт жана пейилин кенен салат. Жашооңду оңдогуң келсе, кыялдарыңдын орундалышын кааласаң, жөн гана өзүңдү оюңду тазала. Жашоонун болгон сыры эле ушул экен. Кыйынчылык болуп, кыйчалыш болуп атканда дароо тык токтоп, жараткан мага эмне айткысы келип атат, кайсы жерин түшүнбөй атам деп ойлонуп, кадамды тууралаганга аракет кылам. Кайсы жазыгым үчүн же эмнеге жазалап атат дебейм. Анткени анын мээриминин сүйүүсүнүн чексиз болгонуна ишенем. Ал жазалабайт, ал тозокко түшүрбөйт, ал тек гана сабак үйрөтөт. Биздин мыкты болушубузга өбөлгө түзөт. Анын тозогу жок, беши сүйүүсү гана бар. Булак арба кейжи. Эл чындыкты билсин. Ошто студенттерден пара алууга шектелип камалган декан үй камагына чыкты. Чечим чыгарууда сот пара алууга шектелген 54 жаштагы аялдын дартын жашы жете элек балдары бар экенин эске алган. Ош шаардык соту студенттерден пара алууга шектелген Кыргыз улуттук университетинин Ош шаарындагы филиалынын ЭГ аттуу жарандын кызматкерин 2 айга үй камагына чыгаруу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Ош облустук сотунун маалымат катчысы Айпери Туратбек кызы билдирди. Анын айтымында чечим чыгарууда сот пара алууга шектелген 54 жаштагы аялдын кант диабети менен ооруган жалгыз бой эне экендигин жана жашы жете элек балдары бар экенин эске алган. Буга чейин шектүү УКМКнын тергөө абагына 48 саатка камакка алынган. Эске сала кетсек, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Ош шаардык жана облустук башкармалыгы тарабынан жашыруун тартылган видео жарыяланып, анда декан бир нече адамдан акча алып жаткан. УКМК кылмыш жаза кодексинин 325 беренеси боюнча пара алуу сотко чейинки өндүрүштүн алкагында текшерүү иштерин жүргүзгөн. Натыйжада айрым кызмат адамдары пара алууга катыштыгы бар экени аныкталган. Кадрдан аял ар бир студенттерден $100 алса $60,000 таап, үй аларын айтып жатканын угууга болот. Булак Спутник кейжи. Эл чындыкты билсин. Талиптер Тажикстанга чектеш бекетти басып алды. Ауганстанда Талибандын жоочулары чабуулун күчөтүп, бир нече аймакты басып алды. Соңку күндөрү Тажикстан менен чек арадагы негизги өткөл Шерхан Бандар шаарчасын ээлешти. Талип жоочулары соңку апталарда Ауганстандын түндүгүнө чабуулун күчөтүп, ондогон районду өзүнө каратып алды. Талибан май айынан бери өлкөдөгү 370 райондун 50дөн ашуунун өз көзөмөлүнө алды. Бириккен Улуттар уюмунун Ауганстан боюнча чабарманы Дебора Лайнс талиптер айбат көрсөтүп жатканын белгиледи. Жоочулар басып алган райондор провинциялардын борбор шаарларын курчап турат. Мунун менен Талибан эл аралык коалициянын аскерлери чыгар менен борбор шаарларды басып алууга аракет кыларын көрсөтүүдө. Дипломат ошондой эле кошуна өлкөлөрдүн коопсуздугуна да коркунуч туулганын белгиледи. 22 июнда жоочулар Ауган-Тажик чек арасындагы негизги өткөл боюнча Шерхан Бандар шаарчасын ээлегени кабарланды. Бул район Кундуз провинциясынын борборунан 50 чакырымдай алыс жайгашкан. Аймактык кеңеш мүчөсү Халиддин Хакмени Франс пресс агенттигине билдиргендей, талиптер Шерхан Бандар бекетин жана бардык чек ара пункттарын басып алган. Шерхан Бандар күнүнө 1000ге чейин жүк ташуучу автоунан өткөрүүгө ылайыкташкан ири бекет. Пянш дарыясынын боюндагы бул бекетке 2007-жылы узундугу 700 метрлик көпүрө курулган. Көпүрө Ауганстандын борбор Азия өлкөлөрү менен соода саттык байланышын жакшыртуу максатында ишке берилген. Ага чейин Талибандын жоочулары Кундуз провинциясын Имам Сахиб районуна чабуул коюшкан эле. Тажикстан менен чектеш бул аймак борбор Азия өлкөлөрү менен байланыштырган 9 жолдун тоомунда жайгашкан. Тажиктердин атайын кызматы талиптер менен салгылаштан кийин 134 Ауган аскери өлкө аймагына өтө качканын кабарлады. Мекеме маалымдагандай, расмий дүйшөмбү Ауган аскерлерин өз аймагына киргизүүгө уруксат берген. Качкан аскерлердин 5-өө оор жаракат алган, алардын бири эсине келбей курман болду. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин.
Асылбек Жээнбеков бошотулган жок, ал сот залынан кандай машина менен кетти? Бүгүн 23 июнда Бишкек шаардык соту жогорку кеңешинин депутаты Асылбек Жээнбековду жазага тартуу чарасын өзгөртүү даттануусун карады. Эске салсак, УКМКны кумтөр ишине тийиштиги бар деп айыптап жатат. Өткөндө камакка алынган Жээнбеков менен Зулукаров сот залына алынып келбегендиктен соттук отуруму жылдырылган болчу. Анда адвокаттар жакталуучулардын алынып келүүсүн талап кылып, соттук коллегия алардын талабына макул болгон. Бүгүн соттук коллегия райондук соттун чечимин күчүндө калтырып, жактоочу тараптын даттануусун канааттандырган жок. Белгилей кетсек, сот имаратынын алдында жогорку кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбековдун жана Төрөбай Зулукаровдун 200гө чукул тарапташтары митинг өткөрүп жатышат. Алар соттун адилет өтүүсүн жана алардын лидерлерин камактан бошотулуусун талап кылып жатышат. Булак Кактус Медиа. Эл чындыкты билсин. Бийлик Өмүрбек Бабановду оппозицияга түртүп жатат. Саясатчылардын пикири: Өмүрбек Бабановду УКМКнын СИЗОсунда кармоо мөөнөтүнүн создуктурулганы, анын жүздөгөн тарапташтарын Бишкек шаардык соттон УКМКнын СИЗОсуна чейин барып адилеттүүлүктү талап кылган митингге алып келди. Депутат Дастан Бекешев Өмүрбек Бабановго жаза чарасын өзгөртүү боюнча ходатайствого кол койгон 74 депутаттын бири. Парламентарийлер тергөө менен соттун иши адилеттүү карап, ар тараптуу иликтенишине шарт түзүлүүсүн суранышты. Өмүрбек Бабановду кысымга албай туруп, анын күнөөсү жоктугун далилдөөгө жана кумтөр маселесине тийиштиги жоктугун көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берилүүгө тийиш. Бекешев болуп жаткан окуяларга таң калып жатканын жашырган жок. Тергөө жана сот экс премьер-министрди жөн эле УКМКнын СИЗОсунда кармоого акысы жоктугун баса белгиледи. Мен көп ирет айткам, азыр да кайталап кетейин: тергөө коюлуп жаткан доону конкреттүү түрдө айтууга милдеттүү. Болуп жаткан окуялар жакшы эмес, деди депутат. Саясий серепчи Игорь Шестаковдун пикири боюнча, негиздүү айыптоосу жок туруп, Бабановду жөн эле кармай берген кооптуу. Анын эл арасындагы аброюн эске ала турган болсок, бул сот иши экономикалык тегиздиктен саясий тегиздикке оңой эле өтүп кетиши мүмкүн. Бишкекте экс премьерди колдоп өткөн митингдер Бабанов оппозициялык саясатчы катары кабыл алына баштаганын көрсөтүп турат. Бирок мен оюм боюнча Бабанов ар дайым саясий тең салмакты сактап так ортодо жүрөт. Ал эч качан бийликтин радикалдуу оппоненти болгон эмес жана саясий оор басырыктуу көз карашты карманчу. Азыр жалпысынан өлкөнүн социалдык экономикалык абалы оор, көз карандысыз Кыргызстандын тарыхында мындай учур боло элек. Өкмөттүн коронавируска каршы жүргүзүп жаткан иши да көңүл жылытарлык эмес. Биз Мухаммедкалый Абылгазиевдин жана Кубатбек Бороновдун каталарынын кайталанышына күбө болуп жатабыз. Бул факторлордун бардыгы саясий градустун жогорулашына таасир этет. Ошондуктан буга чейин Бабановдун саясий көз карашына макул болбогондор да каршылык акцияларына чыгып, жалпысынан эле өлкөдөгү социалдык экономикалык кырдаалга, болуп жаткан окуяларга макул эместигин көрсөтүп жатышат. Ошол эле учурда Бабанов өлкөдөн чыгып кеткен жок жана анын кетпей турганы анык. Сот системасынын иш-аракеттери кайсы логикага негизделип жатканы такыр түшүнүксүз. Коомдук резонанс болбой турган жерде ызы-чуу жаратуу жүрүп жаткандай сезилет, дейт саясий серепчи Исхак Масалиевдин ою боюнча, Бабановго каршы иш башынан эле саясатташкан. Мен мурункудай эле мунун артында силер жана мен билбей турган башка себеп жатат деген пикирдемин. Ансыз Бабановго байланыштуу чыр эмнеден келип жатканын түшүнбөй турам. Кумтөрдү ала турган болсок, бул долбоорго байланышкан процесстерге тиешеси эң эле аз саясатчы Бабанов болсо керек. Көпчүлүк билген оң учурларын эске албаганда, ал эч кандай макулдашууларга кол койгон эмес. Ал эми Ала Тоо Финанста факт жүзүндө такыр башка адамдар иштеген. Ал болгону агенттикти ачуу токтомуна кол койгон, деп Масалиев эскертти. Масалиевдин ою боюнча, Бабановдун тегерегиндеги атайы жасалып жаткан болушу мүмкүн. Балким ак үйдөгү кайсыдыр бир стратегиялык нааразы болгондорду оппозицияны кызытып каршылык башталгандан кийин бардыгын камап салууну мыкты чечим деп ойлоп жатат окшойт. Бардыгын оозун тыябы, ооба, мындай көрүнүш тарыхта 1000 ирет кайталанган. Нааразы болгондорду күч колдонуп тыйышкан. Анын аягы кандай боло турган кайра эле ошол тарыхка кайрылып билсек болот, деп Исхак Масалиев белгиледи. Булак Кактус Медиа. Эл чындыкты билсин. Өмүрбек Текебаев мандатын кайтарып алуу үчүн сотко кайрылды. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев депутаттык мандатын кайтарып алуу үчүн сотко кайрылды. Бул тууралуу 24 KG агенттиги билдирди. Маалыматка караганда, Текебаевдин мандатын кайтарып алуу боюнча соттук отурум 25 июнда 1 май райондук сотунда каралат. Эске сала кетсек, Өмүрбек Текебаевдин ордуна Ширалы Абдылдаев мандат алган. Булак Медиа Центр. Эл чындыкты билсин.
Бишкекте номер 47 колониянын ордуна жаңы шаарча куруу сунушталды. Министрлер кабинети Бишкек шаарындагы номер 47 түзөтүү мекемесинин 8,5 гектар жерине жаңы шаарча куруу планын карап жатат. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары экономика жана финанс министри Акылбек Жапаров билдирди. Анын айтымында жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызмат аталган жер тилкени 486 миллион сомго баалаган. Жапаров буга байланыштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин өкүлдөрүнө сунуш берди. Жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматы эгер 486 миллион сом таап берсеңер, шаардан чыгып кетебиз деп жатышат. Номер 47 түзөтүү мекемесинин 8,5 гектар жерине Бишкек Сити аймагын курбайлыбы. Президенттик керек болсо Италиядан архитектор чакырып акчасын төлөп бергиле деген тапшырмасы бар. Бишкек Ситиден тышкары шаарда 40 гектар жер даярдалып жатат. Ал кайсы жер экенин кийинчерээк айтайын, комплекстүү иштерди аткаралы, деди Акылбек Жапаров. Булак медиа центр.